Саламатсыңарбы? Чектеген ынанымдар, жалган ынанымдар, же болбосо бүгүнкү күндө аябай көп колдонгон сөздөр установкалар деп колдонуп келатабыз. Негизде ар бир адам бул нерселерден куру эмес. Бул менде да бар, сизде да бар, айтматта да бар, ташматта да бар дегендей. Бирок бул нерсе адамга кандай зыян алып келет? Аты айтып тургандай эле, кээ бир ынанымдарыбыз бизди чектейт, кээ бир ынанымдарыбыз бизди токтотот, кээ бир ынанымдарыбыз бизге коркунуч алып келет. Кээ бирөө болсо таптакыр эле чындыкка коошпогон жалган түшүнүктөр да. Кээде адамдар менен терең баарлашып жатып, анан ушул баягы алардын өзгөчө консультацияда ичинде жашынып жаткан жалган ойлорду алып чыгып туруп, негизи ушул чынбы десең, күлүп жок дейт да. Сен канча жылдан бери ишенип жүрөсүң ушул жалган ынанымга десең, тиги бала кезде мен башка видеолордо айткандай эле сындоо чөйрөсүндө чоңойгондуктан, же болбосо бизди дайыма терс гана пикир угуп жүргөндүктөн, өзүбүз жөнүндө ошол нерсе биздин жан дүйнөбүзгө тим эле сиңип калгандыктан, ошону чындык көрүп алып, ишенип жашай беребиз. Бирок ал бизге жана мите курттай болуп жей берет, өзүбүз түшүнбөйбүз эмне болуп атканыбызды, өзүбүз түшүнбөйбүз эмне эле ийгиликтер болбой атканын, же эмне эле жан дүйнөбүздө тынчтык болбой атканын дагы аңдап биле албай эле кыйнала беребиз да. Мисалы, бизде кыргыздарда көп кездешкен бир эки сөзүбүз бар да: буюрса деп аябай соротобуз өзүбүздү, башкаларды тынчтандырабыз, же болбосо алдыда, келечекте, жаркын келечекте деген сыяктуу сонун эле сөздөрүбүз бар. Бир карасаң, бул жаман эмес. Бизде буюрса деп сүйлөш керек, деп Кудай буюрса деш керек деп. Албетте, мунун дагы сонун жагы бар. Бирок биз кээде ушул нерсени өзүбүздүн жашообузда бизди чектеген ынаным катары колдонуп калабыз да. Кээде буюрса деп алып эле жана алма быш оозума түш дегендей жата беребиз. Эч кандай ошо буюрса деген моментке жеткирбей эле, эч кандай кадамдарды кылбай эле, буюрса деген нерсе биздики акырындык менен кыялга өтүп калат дагы. Кыялдардын кээ бири аткарылат, кээ бири аткарылбайт. Кайсылары аткарылат? Биз аны иш-аракетке, кыялдар максатка айландырганда аткарылат. Буюрса деп туруп эле кыялданып жата берсек, анда бул бизди чектеп коет да. Дагы бир нерсе, алдыда, буюрса жакынкы алдыда, келечекте деген сөзүбүз бар. Ооба, бул деле сонун. Бирок биздин мээбизге дайыма конкретика деп коет го, мындай конкреттүүлүк керек да. Кээде мээбиз алдыда дегенди качан экенин түшүнбөйт дагы, анан алдыда дей берип, алдыда 20 жылыбыз өтүп кеткен болот. Өткөндө бир айым менен сүйлөшүп калсам, ал эчак 15 жыл мурун айдоочунун күбөлүгүн алган экен. Анан алдыда мен айдаганды үйрөнөм, буюрса айдайм, вожденияга барам, практика кылам деп жүрө берип, элестеткиле, права алгандан кийин калпатпасам 10 менен 15 жылдын аралыгы өтүп кеткен экен да. Анан качан жашоо кыстаганда, качан жеке унааң менен көп иштер бүтөөрүн акыры ынанганда, анан барып айдап үйрөнө баштап эле, анан шаарга чыкканда аябай таң калдым дейт. Мен өзүмдү эч качан шаардын ичине айдай албайм деп ойлочумун. Көрсө оңой эле турбайбы? Көрсө ушундай жөнөкөй элеби? Деп ушунчалык таң калдым дейт да. Ал өмүр бою, 10-15 жыл бою мен айдай албайм, мен кыла албайм, мен шаардын ичинде, Бишкектин ичинде жүрө албайм деген ынаным менен өзүн чектеп келе берген экен. Же болбосо буюрса алдыда дей берген да. Билесиңерби, бизди чектеген ошол установка, ынаным, түшүнүк деп айтабызбы, буларда бизге бир кандайдыр бир выгода, пайда болгон үчүн биз алар менен коштошкубуз келбейт. Эгер жакшылап ойлоно турган болсок, бул нерселер бизди ашыкча кыймылдан, ашыкча стресстен, жаныбызды кыйнагыбыз келбей, комфорттуу аймагыбыздан чыккыбыз келбей, ошол нерселерден коргойт да. Ошондуктан биз бул нерселерден арылгыбыз келбей эле жашап жүрө берет экенбиз. Бирок, эгер биз буларга жакшы бар, же болбосо жакшы кал, мен сени менен мындан ары жашабайм, мен жашоомдо башка деңгээлге чыккым келет деген каалоо болсо, булар менен коштошуш керек. Рахматыңарды айткыла, сен мени ашыкча кыймыл, стресс, дистресс, депрессия, балким кайсы бир жерде, же болбосо разочарование, көңүл калуулардан
коргосоң керек, балким коргодуң, ошон үчүн рахмат, эми жакшы бара кой. Мен бүгүнкү күндөн баштап мени алдыга сүрөгөн, мени артка тартпаган, мен өзүмдүн багымды, өздүк багымды сонун деңгээлге жеткирген, мага ишеним берген ынанымдарды табам дагы, ошолор менен жашайм деген чечимди чыгарабыз дагы. Анан качан ошолорду ойлонуп баштаганда биздин жашообузда сөзсүз түрдө 99% кепилдик берем. Албетте бул өзүңүздөн да көз каранды. Эгер ушул нерселерди кылсаңыз, чоң өзгөрүүлөр, чоң жетишкендиктер жана жан дүйнөңүздө болуп көрбөгөндөй бир трансформация болот.